Тажикстан Ооганстан менен чектеш Дарваз аймагында аскердик парад өткөрүп, ага президент Эмомоли Рахмон катышты. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазды. Маалыматка ылайык, президенттин катышуусу менен Дарвазда өткөн аскердик парадка чек ара аскерлеринин, коргоо министрлигинин аскерлери жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышкан. Парадтан 2000 аскер жана офицер, ошондой эле 50 аскердик техника өткөн. Буга чейин Ооганстанды басып алган Талибан кыймылы Тажикстанга чектеш аймагына миңдеген жан кештилерди жөнөткөндүгү кабарланган. Талиптер аскерлерин Тажикстан менен чектеш Тахор провинциясына жөнөтүүдө. Талибандын өкүлдөрү миңдеген аскерлерин Афганистандын Тажикстан менен чектеш Тахор провинциясына жөнөткөн деп билдирди Азоди. Бир катар өлкөлөрдө тыюу салынган, анын ичинде Кыргызстанда Талибан кыймылы Афганистанда бийликти басып алгандан кийин Ислам эмирлиги түзүлгөнүн жарыялаган. Алар акыркы күндөрү Тахор провинциясына коопсуздук коркунучтарын жана башка мүмкүн болгон коркунучтарды жоюу үчүн аскерлерин жиберип жатат. Тажик бийлиги бул жаңылыкты бир аз апыртылган деп эсептейт, бирок ошол эле учурда алар чек аранын ары жагындагы экстремисттик топтордун аракеттерин көзөмөлдөйт деп билдиришет. Талибандын басма сөз катчысы Забихулла Мужахид 25 сентябрда өзүнүн твиттерине аскердик машиналардын жана формачан кишилердин сүрөттөрүн жайгаштырып, потенциалдуу коопсуздук коркунучтарын жана башка чакырыктарды жоюу үчүн Ислам Эмиратынын Мансури армиясынын 10 миңдеген атайын күчтөрү Тахорго жайгаштырылганын жазган. Ислам Эмиратынын Мансури армиясы негизинен террорист жанкештилерден турат. Өткөн аптада талиптер бул аскерлер Бадахшан провинциясына жайгаштырылганын жарыялашкан. Тажикстан Афганистандын эзүү аркылуу түзүлгөн талиптер өкмөтүн тааныбай турганын ачык айткан саналуу коңшуларынын бири. Тажикстандын президенти Эмомоли Рахмон талиптерди бир нече жолу сындап, Ооганстандагы тажиктердин укуктарын көз жаздымда калтырды. Ошондой эле тажик бийлиги Паншир провинциясында талиптерге каршы турган жалгыз күч каршылык көрсөтүү фронтун колдой турганын жашырган жок. Андыктан айрым эксперттер тажик чек арасындагы талиптердин аракеттерин Тажикстандын позициясы менен байланыштырышат. 26 сентябрда атын атагысы келбеген тажик чек ара аскерлеринин Гбаудогу өкүлү миңдеген аскерлер тууралуу кабарлар коркунучтуу экенин, бирок алар чек аранын ары жагында эмне болуп жатканын тыкыр көзөмөлдөп жатканын айтты. Биздин билишибизче, миңдеген адамдар келген жок, бирок 10 киши чогулган күндө да биз муну коркунуч катары кабыл алып, сергек болобуз. Биздин чек арачылар коркууга жана жалган маалыматка моюн сунбайт жана ошого ылайык иш кылышат, деди чек арачы. Буга чейин тажик бийлиги тажиктер менен кавказдыктардан турган талиптердин көзөмөлүндөгү кээ бир бандалар Тажикстанга басып кирүүгө даяр экени тууралуу маалымат алганын билдирген. Андан кийин талиптер бул маалыматты четке кагып, Афганистандан коңшу мамлекеттердин жерине кирүүгө эч бир топко уруксат берилбей турганын айтышты. Анткени менен Тажикстан талиптердин бул кепилдиктерине ишенбейби, айтор чек ара коопсуздугун күчөтүү үчүн чараларды көрдү. Тажикстандын Афганистан менен чек арасы 1400 чакырымдан ашат. Акыркы убакта Тажикстан Россия жана Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башка мүчөлөрү менен Тажик-Ооган чек арасындагы биргелешкен аскердик машыгууларды өткөрүп, аларды чек ара көзөмөлүн күчөтүү үчүн колдонууда. Талиптер 15 августта Кабулду басып алып, Афганистанды Ислам Эмираты деп жарыялашкан. Дээрлик 2 айдан бери эч бир өлкө талиптердин жаңы өкмөтүн тааный элек. Тажикстан кызматташууну калыбына келтирүү боюнча Кыргызстанга кайрылган. Тажикстандын транспорт министрлиги чек араны ачуу жана кызматташтыкты жандандыруу боюнча Кыргызстанга расмий кат жолдогон. Бул тууралуу Тажикстандын транспорт министрлигинин Наклеот апталык басылмасынын башкы редактору Хандонгул Даробова Азоди менен маегинде билдирген. Бишкектин жообун азырынча ала эликпиз. Тажикстан өзү тараптан өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланышты жандандырууга даяр деп белгилеген Даробова. 2021 жылдын 28-30 апрелинде жана 1 майда болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин 21 майда Кыргызстандын министрлер кабинети Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Кыргыз-Тажик чек арасындагы олуттуу маселелер чечилмейинче кыймылды токтотуу чечимин кабыл алганын билдирген эле.
Учурда Кыргыз-Тажик чегарасындагы Кулунду автожол, Кайрагач автожол, Кызыл Бели автожол, Бордову автожол жана Карамык автожол бекеттерине убактылуу чектөө киргизилген. Мирзоев өзбек чегарачысы Афганистан менен чектешкен жерде аташуудан көз жумду. 26 сентябрда афганистандык Банги Төбөл Өзбекстандын чегарасынан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылып атышуу болгон. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев Наманганда шайлоочулар менен жолугуш учурунда Афганистандын чегарасындагы атышуудан өзбек чегарачысы көз жумганын билдирген. Бул тууралуу Нигох Телеграм каналы жазган. Билдирмеге караганда 26 сентябрда афганистандык Банги Төбөл Өзбекстандын чегарасынан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган учурда атышуу болгон. Аймактын бүтүндүгү боюнча маселе жаралганда биздин позициябыз бекем. Эгер зарылчылык жаралса, чегараны курал менен коргойбуз. Аскерлерибиздин бири милдетин аткарам деп каза болду. Ал ушул жердин Намангандын уулу болчу, деди Мирзоев. Жакында эле Индиянын бийлиги Афганистанга тиешелүү 2,7 миллиард долларга бааланган 3 тонна героин кырмалганын маалымдаган. Талибан кыймылы Афганистанды баңгизат колдонулбаган мамлекетке айлантарын убадалаган. Апрелдин аягында чегарадагы чыр-чатактардан улам тажик коңшулар менен челкилдеше кеткенде Путин Кыргызстанга далысын салып, Тажикстанга көп көңүл буруп тургандай сезилген. Арине, ал мезгилде бийлик талибандардын колуна өтө элек, дагы ал кездеги Ооган бийлигине ишеним бар эле. Ошондуктан талибандарга өтө каршылык кылып турган Тажикстанга Орусия курал жарактарды берип чоң көмөк көрсөтүп жаткан. Кыргызстанга неге жардам бербей Тажикстанга берет дешип кыргыз мекенчилдери чычалап турган. Эми болсо Тажикстан менен Орусиянын ортосуна карамышы каралады. Путин менен Рахмандын ортосундагы келишпестик Афганистандагы саясатка байланыштуу болушу мүмкүн. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевден соң Орусия, Казакстан Талибан менен кепке келишкени белгилүү. Ал эми Рахмандын позициясы 180 градуска карама-каршы. Афганистандагы тажиктер талибандарга каршы. Ошондуктан Рахман биздин аймактагы Талибан менен кандайдыр бир диалогко баруудан, аларды таануудан баш тартып жаткан жападан жалгыз президент. Афганистан калкынын 46% тажиктер экени айтылууда. Рахман өзүн Тажикстандагы гана тажиктердин эмес, Афганистандагы тажиктердин да улуттук лидери катары эсептейт. Ал улуттун коргоочусу. Афганистандагы тажиктердин коргоочусу позициясын ээлөөдө. Ошол себептен ал көбүрөөк Панчер каршылыгын колдоп жатат. Россияда кыргызстандык эмгек мигранттарга пандемияга байланыштуу берилген жеңилдиктердин мөөнөтү аяктаганына байланыштуу алар Россия Федерациясынын аймагында жүрүүсүн мыйзамдаштырып алуу керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги кабарлады. Элчилик 2021-жылдын 30 сентябрында Россиянын аймагында жүргөн чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга миграциялык жеңилдиктер жөнүндөгү мөөнөттөр аяктаарын эскертет. Мындан сырткары 30 сентябрдан тартып Россиянын ички иштер министринин аймактык органдары Россия Федерациясынын аймагында каттоонун жоктугунун себептерин түшүндүрүү менен мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандардын арыздарын кабыл алууну токтотот. Андыктан министрлик Кыргыз Республикасынын жарандарынан 2021-жылдын 30 сентябрына чейин Россия Федерациясынын аймагында болууну мыйзамдаштырууну жана бардык зарыл болгон жол жоболорду аткарууну дагы бир жолу суранат деп айтылат билдирүүдө. Өлкө башы Садыр Жапаров экономиканын өзгөчө кырдаал чөйрөсүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды каршы пикири менен жогорку кеңешке кайра кайтарды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Мындай чечимдин кабыл алынышына эмне себеп болгону азырынча айтыла элек. Экономикага чокул кырдаал киргизүү боюнча мыйзам долбоорун экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров демилгелеген. Анын айтымында бул сунуш пандемиянын Кыргызстандын экономикасына тийгизген терс таасиринен улам берилген. Министр өзгөчө кырдаал режими министрлер кабинетинде салык ставкаларын жана салыктык администрациялоону өзгөртүүгө, ошондой эле зарыл болгон учурда бюджеттин парламентте уруксатсыз бөлүштүрүүгө мүмкүндүк берерин түшүндүргөн. Каникулга кетер алдында депутаттар долбоорду 3 окууда жактырган. Россиянын Камчатка аймагында кыргыздардын Ала Тоо коомдук уюму Камчаткадагы көчмөндөр оюндары этно-спорттук фестивалын өткөрөт. Ага чакыруу Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясына келгенин аталган уюмдан билдиришти. Спорттук иш-чара 2-октябрда болот. Фестиваль Камчатка аймагынын жарандык коомду өнүктүрүү, жаштар жана маалыматтык саясат министрлигинин колдоосу менен өткөрүлөт. Майрамдык салтанатта концерттик программалар жана этно-спорттун салттуу түрлөрү боюнча мелдештер камтылган. Анда көкбөрү, эреңиш, тыйын эгмей, кыз куумай,
улуттук күрөш, көчмөн элдердин түрдүү оюндары боюнча таймаштар өтөт. Мындан сырткары келген конокторго жана катышуучуларга кыргыз тамак ашы сунушталмакчы.